Assalamu alaikum, hurmattуу Deniz Sak Intellektual TV YouTube kanalının katılımcıları. Sizler men blogger Bakıt Sulayman. Bugün geçirek çıkıp jatam dostlar. Bir hazır men kompüterde karasam. Emne oldunuz Bakıt Bayke degen sorular var eken. Ötkönde bir gün üçün çıkpay koysam apam çalıptır. Geçinde balam tınç elesin bir emnege bugün çıkpay koydun dep. Oşondoy G'de çıkmasan ayağı kütüp kalışat eken men bugün hem bir mınday esal öyle bir ilham ança gelbey oturgandan çıkpay ele koysam bu erteң çıksam bu dep dayardandım elem birok oşense dagы bir-эки маанилүү жаңылыктар бар достор. Ошону менен кыска болсо дагы сиздер менен бөлүшүп коеюн. Ал эмне болгон маанилүү жаңылыктар? Мен кече Жаштар партиясынын лидери Чыңгыз Капаровдун эки видеосун кетирип, анан ошол жигиттин жөнүндө да бир аз айтып кеткен элем. Анан Москвадагы менин бир инилерим аркылуу ошол Чыңгыз Капаров сүйлөшүп турат экен. Ошондон телефонун алып, анан өзүм кечке маал, кече ушул маалда Чыңгыз Капаровго чалдым. Чалсам жакшы, абдан кичипейил, билимдүү, эми адамдын кандай деңгээлде экендиктерин сүйлөгөндөн эле эки ооз, үч ооз сөздөн эле билинип турат. Эми мага абдан жогорку деңгээлдеги маданияттуу, көп кругозору чоң жигиттей сезилди. Негизи ошондой эле болсо керек, эми жашоодо деле көрүшүп калсак көрөттүрбүз. Биринчи эле мен алардын партиясы жөнүндө сурадым. Качантан бери кандай? Бул дагы жаш 36 жашта болгону менен бул жигит дагы саясаттын ушул чоң казанында жашынан баштап келаткан экен. Көп саясий окуялар жөнүндө сүйлөштүк, саясатчылар жөнүндө сүйлөштүк. Азыркы кимге барып кошулуу, кимге кошулбоо жөнүндө, булар жөнүндө дагы кеңири сүйлөштүк. Бирок мындай Чыңгыз Капаровдун өзүнүн жашоосу жөнүндө, ким экендиги жөнүндө, кайсыл жактан экендиктери жөнүндө мен кеңири сурабадым. Мен буюрса достор, мүмкүнчүлүк болуп калса, мүмкүнчүлүк албетте болот. Жеке дагы бир тааныштырып, мындай видеону дагы кетирем достор. Ал эми кечээки биздин сүйлөшкөн сөзүбүздө мен биринчи эле ушул кимге Адахан Мадымаровго кошулушуңар мүмкүнбү бүтүн Кыргызстанга деп ушул суроону бердим достор. Бул жигит айтты, бир эки жолу, үч жолу ошол Адахан Кимсенбаевичтин жакын адамдары аркылуу алар чалганбы же булар, мен ошонусун сурабадым. Иши кылып телефон аркылуу кийин бир жолугуп сүйлөшөбүз деп мындай биригүү жөнүндө ойлору бар экен да негизиненчи. Сүйлөштүк деди. Бирок биз саясий кеңеши бар экен булардын, политсовет, ошондой жогорку политсовет, высший политсовет да. Ошол адамдарыбыз аркылуу сүйлөшүп, анан чогуу чараан официалдуу эгер биз жолуга турган болсок, мен жеке өзүм чече албаймын дедим дейт. Эми өзүнө телефон чалышкан окшойт. Ушундай чогуу чараан жакынкы күндөрү сүйлөшүп, өз позициябызды, көз карашыбызды билдирмек болдук. Азырынча биз кеңешип жатабыз. Албетте биз өзүбүз жалгыз барбайбыз. Көптөгөн саясатчылар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Партиялар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Кээ бир партиялар өздөрүнүн катарларына чакырды, биз көнгөн жокпуз деп ушундай жакшы аңгемелешүү болду достор. Андан кийин чоң казат менен кандай мамиледесиңер деп мен сурадым. Анткени көп адамдар ушул чоң казатка кошулса болот эле Жаштар партиясы дегендей дагы пикирлер көп экен. Мен мына кийинки ошол передача чыккандан кийинки нерселерди көрдүм. Бирок ага чейин мен жөн эле сурагам, ушундай чоң казат менен мамилеңиздер кандай десем. Чоң казат тарабынан өздөрү телефон чалып жолугууга чакырды дейт. Анан бир байкени эсчитип бардым эле дейт. Офисине барып сүйлөшүп келдик. Бирок мен ал жерде дагы мен өзүм ошол бир эле учурда баягы бир эле моментте деп коебузбу, жооп берип мен кошулабыз же кошулбайбыз деп айткан жокмун дейт. Бир чечимге келип, ал жерде дагы ойлонуп көрөлү деп мынтип таанышып, тияк бияктарын байкаштырып, сүрөткө түшүп алар менен чогуу келдик. А бирок алар менен азыр эле ушундай кошула калуу жөнүндө биздин оюбуз жок деди. Бардыгы азыр бирин-бири мындайча айтканда баягы чалгын деп коет го, разведка деп, бул ким деп акырындан карап маалымат чогултушуп, ушундай саясий партиялардын, саясатчылардын ортосунда
ушундай нерселер жүрүп жаткан окшойт. Ошентип айтты, барып жолугуп келдик деди. Анан ушул кийинки кездери ушул Адахан Кимсанбаевичтин партиясы менен дагы ушундай бир жолугушуп сүйлөшө турган нерселерибиз бар деди. Андан кийин дагы кайсыл саясатчылар менен сүйлөшүңөр мүмкүн дедим. Мен мисалы үчүн мен өзүм бир мындай азыркы кезде мисалы үчүн Клара Соронкулова конституциялык коллегиянын мурунку судьясы Казы айымы ушул дагы саясатка барамын деп жүрөт, ушул эжеке дагы. Анан ушул эже жөнүндө сүйлөштүм. Клара Соронкулова бар, азыр мына СДПК партиясы чачкын болуп, бирок алардын ичинде абдан чоң весимет эткен, эми весимет этип эле калды десек болот. Элвира Сурабалдиеваны да жаш болгону менен абдан курч саясатчы. Ушул эки айымдар менен дагы кандай сүйлөшүүлөр барбы десем, ооба биздин деле горизонтубузда деп коет, баягы мерчемдей, мелжеген сыяктуу мындай эмебизде бар. Бул эки адам тең деди, биз буларды деле ойлоп жатабыз деди. Сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн деди. Эми албетте бул чоң саясатчылар, албетте Клара Соронкулова дагы тиги чоң конституциялык сотто, ал эми Элвира Сурабалдиева болсо жогорку кеңеште иштеп жүргөн чоң бомбардир, жанагындай каттуу ракеталар менен аткан саясатчылардын бири. Эми бул жаштардын партиясына кошулабы, кошулбайбы белгисиз. Эгер булар тарабынан кандайдыр бир чакыруу болуп калса, сүйлөшүүлөргө жүрүп калса деген. Бирок мен жеке оюмда ушул Клара болобу, Элвира болобу, Адахан Кимсанбаевич Мадумаров, Чоң Казат болушу, ушул эми карапайым адамдар азыр колдоп жаткан кыймылдар ушулар эле да. Ушулар аркылуу, ушулар баардыгы бир чогуу болсо, ушулар баардыгы чогуу депутаттыкка жетишип, жок дегенде ошол 120 депутаттын бир 70-80 ушундай адамдардан, ошол Чоң Казаттын жигиттеринен, Адахан Кимсанбаевичтин адамдарынан, ушул Жаштар партиясынын жана башка Клара Соронкулова окшогон саясатчы айымдардан ушундай бир жаңы адамдар келсе, жаңы күч болот эле да, сөзсүзчү. Ушундай деп менин каалоом ушундай. Эми бирок булар саясатчылар да өздөрү билишет экен, кандайдыр бир бирөөсүнүн пикирлери бирөөсүнө жакпай калышы мүмкүн экен. Ошондой нерселер болот да. Анан ошолор жөнүндө сүйлөштүк. Анан Биримдик партиясы тарабынан чакыруу болду эле, барган жокпуз деди. Мен аны көп кимиси чакырды, кимиси кандай болду деп ал жагынан көп эле такып сураган жокмун. Иши кылып ошондой сөздөр болуп өттү. Негизинен бул жигиттин айтымына караганда булардын деле артынан колдоочулары көп экен, жүгүргөн баягындай ушулардын жолун жолдойбуз деген нарындан, тияктан, бияктан адамдар келишип сүйлөшүп жатышат деди. Региондордо булардын мүчөлөрү бар экен. Андан кийин менин каналым аркылуу кызматташуу жөнүндө сүйлөштүк. Эгерде видео ушундай эмелериңер болсо жөнөткүлө, мен чыгарып берип турганга жардамыңарды берейин дедим. Мен негизинен булар эле эмес, ушул Чоң Казаттыкын деле, Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун бүтүн Кыргызстан жөнүндө болсо ушу мен жүрөгүм менен болушунча аракет кылып ушулардыкын дагы чыгарып берейин деп, ушундай күчтөрдүн ушул эмини Чоң Казат, Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдукы, мына мен жаштарды билбейт элем, ушул Чыңгыз Капаровдун, ушул Садыр Жапаровдун колдоочулары болсо деле ушулардын деле эмелерин чыгарып бергенге мен дайыма даярмын. WhatsApp менен жөнөтсөңүздөр чыгарып берүүгө даярмын да. Андан дагы унут электе айтып коеюн, Садыр Жапаров жөнүндө сурадым. Оюңуз кандай, сиздин ушул Садыр Жапаров боюнча кантиш керек дегендей кылып, ушул дагы биз ушундай биздин жүрөгүбүздөгү окуя да, чын айткандачы. Ошону сурасам, мен Садыр Жапаров менен абдан жакшы мамиледемин деди. Жакшы тааныш экен, көп окуялар чогуу баштарыбыздан бирге өткөн. Мени алардын партиялаштары жакшы билет. Мен дагы абдан жакшы билем. Бири-бирибизди колдоп жүрөбүз. Албетте, эгерде мен шайлоого барып калсам, алардын тарапташтары менен дагы сүйлөшөмүн. Албетте, биздин баарыбыздын эле тилегибиз ошо сиз айткандай Садыр Жапаровду тезинен чыгаруу
деген тилектеди. Бул Садыр Жапаров боюнча болсо ошентип сүйлөштүк достор. Дагы көп нерселерди деле унутуп атат окшойм. Иши кылып көп эле сүйлөшүүлөр жүрдү. Эртең менен мен 1-2 чалсам кийин убакыт болуп сүйлөшө албадык тилекке каршы. Ошол эми дагы кийинки сүйлөшүүлөрдө дагы кандай болот, бул Жаштар партиясынын тегерегиндеги абдан видеолорду кетиребиз буйруса. Саламатта туруңуздар. Бүгүнкү кыскача жаңылыктар ошо достор. Өз пикирлериңерди билдирип, активдүү катышкыла, каналга жазылып коюңуздар.